Илгур. Так, суық келатса айтып қойғыла. Бұл жұманың темасы number theory. Сандардың өзгөчөлүктөрү менен иштейбиз. Барбы? Кимдер бар экен? Каракол, ош кыз, токмок эркек. Сөз. Так, MCCME, информатикс MCCME сайтынан суроолор чыгарабыз бүгүн дагы. Так, эки дробный сан берилет экен, А бөлүнгөн Б, анан С бөлүнгөн Д. Алардын суммасын табышыбыз керек экен, а бирок тапкандан кийин кыскартып коюшубуз керек. Мисалы 1-3, 1-2 десе кандай болот? 1-3, 1-2. Так. 1 бөлүнгөн 3 плюс 1 бөлүнгөн 2. Бул эмне болот? Бияк астын 2-ге, биягын 3-кө көбөйтөбүз. Ошондо асты жагы 2 көбөйтүлгөн 3, үстү бул 2 менен көбөйтүлөт. 2 көбөйтүлгөн 1 плюс бияк бети 3 көбөйтүлгөн 1. Бул эмне болот? 6 болот, биягы 5. 5, 6 деп чыгарып коюшубуз керек. Көрмей жатат. Вообще көрмей тау. Каракол. Скрин кандай кылчу эле? Так. Мондай эле. Screen sharing. Şunday bile. Эми кандай болду? Болду дейт. Так. 1 бөлүнгөн 3. Ha, Мисалы башка сандар болсун, кандай сандар болсун? Мисал үчүн А, Б, Ц'дын ордуна кандай сандар болсун? 2 бөлүнгөн 4 плюс канча болсун? 3 бөлүнгөн 9 болсун. Бул эмне болот? Бияк 9 менен көбөйтүлөт, бияк 4 менен. 9га 4'ü көбөйтсөк, 2'ni көбөйтсөк 18 плюс 3'кө 4'ü көбөйтсөк 12. Бөлүнгөн 4 көбөйтүлгөн 9 канча? 36. Бул 30 бөлүнгөн 36. Бул канчага кыскарат? 6га кыскартсак болот. Канча калат? 5 бөлүнгөн 6 калат. Кыскартып коюшубуз керек көбөйткөндөн кийинчи. Кыскартып койгон деген эмне? Экөөнүн жалпы бөлүүчүсүнө. Not, экөөнүн нотуна 30 менен 36'нын ноту канчага барабар? 6га барабар. Демек экөөнү тең 6га бөлүп коебуз. Түшүнүктүү болду?
Анда үстүн табыш үчүн эмне кылабыз? А, Б, С да. А бөлүнгөн Б плюс С бөлүнгөн Д болсо, анда үстү жагы кандай болот? А көбөйтүлгөн Д плюс бияк Б көбөйтүлгөн С болот. Асты жагы Б көбөйтүлгөн Д. Бул экөөнүн бир өзгөрмөгө алабыз. Эмне дейли? Мисалы буну М деп койлу, үстүн астын N деп койлу. Анда эмне кылабыз? G барабар GSD N M болсо, эмне коебуз? Cout эмнен чыгарып коебуз? M бөлүнгөн G менен N бөлүнгөн G'ni чыгарып коебуз экөөнчү. А бул код кандай жазылат? Бияка түшүрүп коеюн. Же биякта турат. Right деп койлу. Эмнеден жазсам болот? CS Academy.com чыкты. Так, Workspace. Окей. Бул сайттан онлайн сразу жазса болот. Integer болот, а? Integer. Так. Алып сал. Так. Integer A, B, C, D. A, B, C, D. Sin A, B, C, D. Эми кайра. Integer NM. NM. N барабар. Эмне дедик? B көбөйтүлгөн D. Асты жагы, Асты жагы B көбөйтүлгөн D'га барабар. Үстү жагы эмнеге барабар? A көбөйтүлгөн D плюс B көбөйтүлгөн S. Эми экөөнүн эмнесин табабыз? G, GCD'sin. GCD деген bir function жазып коелу. GCD деген кандай иштейт? GCD NM деп коелу. NM. Function жазбасаңар деле GCD деген мындай так. Астында сызыкча GCD NM десеңер, экөөнүн жалпы бөлүүчүсүн кайтарып берет бизге. Cout эмне кылабыз? M бөлүнгөн G боштукча N бөлүнгөн G. Болду, иштетип көрөбүз. Compile. GCD'ге эмне керек? Include bits h деп коюп кой. std C++. Точка H C++ 2 плюс код. Compile. Так, мындай ачырабыз. Так, input. Inputка бир сан киргизели, кичинертип алып. Канча деле? 2 3 4 5. 2 3 4 5 десе 22 бөлүнгөн 15 чыгат экен. Туурабы? 2 бөлүнгөн 3 плюс 4 бөлүнгөн 5. Бул канча болот? 10 плюс 12 бөлүнгөн 3 көбөйтүлгөн 5. Бул 22 бөлүнгөн 15. Туура. GCD деген function. Бул жакта маанилүү. Экөөнүн GCD'син салып туруп чыгарып койсоңор. Так, кийинки суроого.
Ötölü. Şunu aldık. Так, қаласақ жіберіп қойсақ болады bu жақтан. Жібергенде қандай қыламыз? User açışsız керек сөзсіз. Açıl oldu mu? Elim girdi. Так, bu yoqdan bir jo'natilgan bir kodni ko'rib qo'yaylik. Bunday qilib o'ylach. Jo'nata turmay. Bu yoqda n barobar a ko'paytirilgan d plus bc n barobar bd. Ekön jisizni salib jo'natganda o'tgan. Так, keyingi so'rovga o'tamiz. Keyingi so'rov Evklidning algoritmasi deydi. İki san beriladi. Ekönün GCD'sini topish kerak. GCD. GCD degenim ne? Greatest Common Factor. Ekönün en çok жалпы бөлінчісі not. Наибольший общий делитель болып қалады. Так, misal 12 менен 14-тікі екөнün en çok жалпы бөлінчісі 2-ге барабар. Аны қантып табады? En çok сандан misal 12-ге екі тең бөлінбейді. 11-ге бөлінбейді. 10-ға, 9-ға, 8-ге деп 1-ге чейин түшсек болады. Анда biz çoğun san болгондо көп иштеп калат да. Батыраак иштеш үчүн Evklid'in algoritması var. Evklid'in algoritması misалы 36 менен 30'dun GCD'sini табыш үчүн эмне кылабыз? Бияктан чоң санды алат. Бияктан чоң саны кайсы? 30. Кичинесине мод кылат. Бөлгөндө калдык канча калат? Бұл 30 бойдан қала береді. 36-ны 30-ға бөлсек қанша қалады? 6. Қалдық 6 қалады да, тұрабы? Ең бияқтан 6 кішінекей болып қалды анда, емне қылабыз? Чоң санды бөлөбүз. 30-ды бөлсек қанша қалады қалдық? 0, 6. Шунтип экөөнүн бири-бирине бөлүп кете беребиз. Качан бирөөсүндө 0 калып калгы чейин. Анан наркысы экөөнүн GCD'си болуп калат. Демек 6 болуп калат. 36 менен 6-ныкы. Şunda iki san öte batıştaydı. Logaritmde dele andan dele batıştaydı. Bir-birini bölüyle sırası cevap çıkıp kaldı. GCD degen misalı function bolsun. Integer n integer m. Bizde nm degen. İki san geledi. Tek ön GCD'sini табышын эмне кылабыз? While экөөнүн бирөөсү 0 болгонго чейин деп койсок болот да, туурабы? Анда эмне болот? N көбөйтүлгөн m not is equal to 0. Эгерде экөөнүн көбөйтүүсү 0ге барабар эмес болсо, анда экөө тең 0ге барабар эмес болгону болот да. Туурабы? Эмне кылабыз? N барабар n mod m деп коелу. Swap n m. Так, n барабар n mod m деген эмне? Бирөөсүнө мод кылат. Эгерде 36 30 болсо эмне болот? 36-ны 30-га мод кылат, n канча болуп калды? 6 болуп калды. Туурабы? 6 болгондон кийин swap кылып койтабыз. n менен m'ни алмаштырып койдук. Кайра эле чоң саны n болуп калат, 30 болуп калат, m кичинекей сан болуп калат. Ошондуктан ар дайым бир санды экинчи санга мод кылганда экинчи сандан кичинекей сан келип чыгат да. Ошондо ар дайым n m'ден чоң болуп тура берет. Ошон үчүн n'ди m'ге мод кылып тура бересиңер, if деп текшербей элечи. Андан кийин эмнени жөнөтүп коебуз? Return n'ди жөнөтүп коебуз.
Туурабы? M деген чоңу, M деген кичинекей сан болуп калат да. M 0 болгондо бул N болуп калат. Так, бунун коду ушундай жазылат. Кийинки суроого. Бизге бир сан берилет, 6 мисалы. Ал санды эмне кылышыбыз керек? Жөнөкөй прайм, жөнөкөй көбөйтүндүлөргө ажыратып жазышыбыз керек. Мисалы 6 эмне болот? 2 менен 3-түн көбөйтүндүсүнө чыгып келет. А мисалы канча болсун? Мисалы 20 деген эмне болот? 20 деген канчадан келип чыгат? 20 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 5, 2, 2, 5 деп чыгарып коюшубуз керек. Түшүнөрбү? Бир сан берилет. Ошол сан жөнөкөй сандардын көбөйтүндүсү менен пайда болуш керек. Түшүнөрбү? Эң биринчи жөнөкөй кайсы сан? 2. Жөнөкөй сан prime number деген эмне? Өзүнө жана 1ге бөлүнүп, башка эч кайсы санга бөлүнбөгөн сандар болуп калат да. Бирок 1 деген prime санга кирбейт ал. 2ден баштайт. 2, 3, 4 кирөбү? 4 кирбейт, эмне себептен? 4 2ге бөлүнөт. 5 кирет, 6 кирбейт, 2 менен 3ке бөлүнөт. 7 prime сан. 8 prime эмес, 9 prime эмес, эмне үчүн? 3ке бөлүнөт. Ошондо бизге бир сан берилет. Качан? Ошол башка prime сандардын көбөйтүндүсүнө бөлүп коебуз. Качанга чейин? 1 калды чейин. Мисалы биз sin n деп койлу, n деген сан болсун, а? While дейбиз. Качанга чейин? n not is equal to 1ге чейин. n эгерде 1ге барабар эмес болсо иште деп коебуз. Туурабы? Анан кийин биз сан integer counter деген алайлы, барабар 2. Эң биринчи prime сан 2 болот да, туурабы? Дагы бир while кылабыз. N эмне болду чейин? Эгерде n 2ге бөлүнсө, 2ге бөлүп кете беребиз. Мисалы 20 болсо 2ге бөлөбүз, 10 калат. Кайра 2ге бөлөбүз, канча калат? 5 калат. 2ге бөлүнбөй калат. Кийинки санга өтөт да алчы. Түшүнөрбү? Так, бул жакта эмне болуп калат ошондо? N mod counter барабар 0ге болсо иштейт. Туурабы? Cout эмнени чыгарабыз? Counter'ды чыгарып коебуз, бир боштук коюп коебуз. Болсо бири-бирине жабышып калат. N барабар n бөлүнгөн counter. Counter'га коюп коебуз. Анан кийин counter плюс плюс. Ошол санга бөлүнбөй калганда counter'ды 1ге көбөйтүп коебуз. Мисалы 20 болгондо кандай болот? 2 болот counter. 2 20 бөлүнгөн 2 0ге барабар калдык. Ооба, барабар анда 2-ни чыгарат бир жолу. Бuyakta 2 чыкты, а? Анан n барабар n бөлүнгөн counter. 20 бөлүнгөн 2 10 калат. 10ду кайра 2ге бөлөт. 2ге бөлүнөт. Анда кайра 2-ни чыгарат. Анан энди кайра 2ге бөлүп коет. 5 калды. 5 2ге бөлүнбөй калат. Анда бул while'дан чыгат дагы counter'га кирет. Counter 3 болот. 3 болуп келет. 5 3ке бөлүп кирет. Бөлүнбөйт. Туурабы? Анда келет counter 4 болот. 5 4ке бөлүнбөйт. Келет counter 5 болот. 5 5ке бөлүнөт. Анда кирет дагы эмнени чыгарат? 5ти чыгарат. N барабар n бөлүнгөн counter. 5 бөлүнгөн 5 барабар 1. 1 5ке бөлүнбөйт, чыгып кетет. Counter 6 болот дагы n барабар 1. Барабар эмес болсо иште дедик, уже барабар болуп калган үчүн чыгып кетет. Демек бизде 2 2 5 деп чыгарып коет 20 деген болсочу. Түшүнүктүү болду? 2 while бири-биринин ичине кирет да. Так, Лагранжанын теоремасы бар экен. Эмне деген? Каалаган бир санды максимум 4 сандын квадраттарын суммасы менен жасай алабыз дейт.
Ошондой теорема бар экен. Максимум 4 сандын квадратынын суммасы менен. 2 же 1 же 3. 1 же 2 же 3 же 4 сан менен жасай алат экенбиз да. А мисалы 3 десе, кайсы сандар менен жасайбыз? 1-дин квадраты плюс 1-дин квадраты плюс 1-дин квадраты болуп да, туурабы? Эгер 2 деп койсок, 2-дин квадраты 4 болуп кетет да. А 7-ни кантип жасайбыз? 2-дин квадраты плюс 1-дин квадраты плюс 1-дин квадраты плюс дагы 1-дин квадраты болуп калат. Туурабы? Башка жол менен жасай алабызбы? 3 болсо уже 9 болуп кетет. 2ден 2-өн алсаң 8 болуп кетет. 7ден чоң болуп кетет да. 2ден 1-өсүн аласың, калган бирлер менен. Эмне кылышыбыз керек экен? Бир сан берилет, аны кайсы сандардын квадраттары менен чыгарабыз дейт. Түшүнөрбү? Кайсы сандардын квадраттары менен чыгарабыз. Буга максимум 4 сан болот деп атат. Демек 4 сан болсо эмне кылсак болот? Жөн эле 4 for коюп койсок болот да. Биринчи for эң биринчи сан үчүн, экинчи for экинчи сан үчүн, үчүнчүсү, төртүнчүсү, төртүнчү болуп. N деген канчага чейин берилет экен? 10.000. 10.000ге чейин берилет экен. Түшүнөрбү? А бирок шартты жакшылап карайбыз. For 10.000ге чейин кылып койсоңор, анда 10.000дин квадраты 1 миллион болуп кетет да. 1 миллиондон да чоң болуп кетет. Бизге кереги жок. Эмне керек? For дейбиз. I барабар 0дөн баштайбыз. I канчага чейин? I көбөйтүлгөн I кичинекейге барабар n болуш керек. Туурабы? Бунун квадраты уже n'ден чоң болуп кетсе, кереги жок. Бизге квадрат эле керек. I плюс плюс. Биринчиси 0дөн баштайт. Экинчиси J барабар I'ден баштайт. J көбөйтүлгөн J плюс I көбөйтүлгөн I. Кичинекей же барабар n'ден болуш керек. Могу экөөнүн суммасы n'ден жогоюп кетсе, чоң болуп кетсе болбойт да. Туурабы? Анан мисалы K деп коелу. K барабар эмнеден баштайбыз? J'дан баштайбыз. Бул I көбөйтүлгөн I, I көбөйтүлгөн I плюс K көбөйтүлгөн K'дан кичинекей болуш керек. Мисалы жөн эле K көбөйтүлгөн K кичинекей же барабар n деп коелу. K плюс плюс. Анан бул жагына төртүнчүсүнө эмне болот? Мындайлап коелучу. Так. For I барабар 0дөн I канчага чейин? I көбөйтүлгөн I кичинекей же барабар n'ге чейин I плюс плюс. For J барабар I'ден J канчага чейин? N'ге чейин J плюс плюс. Дагы бир for K барабар J'дан K көбөйтүлгөн K кичинекей же барабар n'ге чейин K плюс плюс. For T барабар K'дан K көбөйтүлгөн T көбөйтүлгөн T кичинекей же барабар n'ге чейин T плюс плюс. Эгерде if дейбиз, качан токтотуп коебуз? I көбөйтүлгөн I плюс J көбөйтүлгөн J плюс канча? K көбөйтүлгөн K плюс T көбөйтүлгөн T барабар болсо, эмнеге? N'ге барабар болсо, анда Cout I J K T деп чыгарып коебуз. Түшүнөрбү? Бизде 4 сан болбой калышы мүмкүн, 3 сандан болуп калышы мүмкүн. Анда эмне болуп калат? Мисалы 3 деген 1дин квадраты плюс 1дики 1дики. Эмне болуп калат? Биз I'дын 0дөн баштадык. J дагы 0 болот, K дагы 0 болот. Түшүнөрбү? 0дин квадраты плюс 1дики плюс 1дики плюс 1дики деп койсок туура эле болот да. Түшүнөрбү? Ошондуктан 0дөн баштайсың. Эгер 1ден баштап койсоң, бул эч качан табылбай калышы мүмкүн. Себеби мисалы 3 десе, анда 1дин квадраты, 1дин квадраты, 1дин квадраты минимум 4 болот. Эң кичинеси 4дөн баштайт да, анан чоңоюп кетет да. Силер токтобой калышы мүмкүн. Ошондуктан 0дөн баштайсыңар. Биякта коду бар.
I, J, T, F. Bunun işlөөсү канчага чейин иштейт? Биринчи if 100ге чейин барат. Экинчи if айга жараша болуп, дагы кичинераак. Үчүнчүсү дагы кичине. Максимум бары 100дөн иштесе десек, анда 4 көбөйтүлгөн. 100дүн 4-чү даражасы болот, 10-дун 8 болуп калат. Ал 10-дун 8 иштейт. Так, бизде n деген сан бар экен. 2 кубтун саны менен чыгара алабызбы дейт. Эгер чыгара алсак, ошо кубтарды чыгарып койгула дейт. Мисалы 2-ни 1-дин кубу плюс кайра 1-дин кубу, бул 2. 3-тү 2 санынын кубу менен чыгара албайбыз. Impossible. Түшүнүрбү? Буну деле кандай кылабыз? Азыркындай эле метод менен. Эки for колдонуп коебуз. For i барабар кайсыдан баштайбыз? 1ден баштайбыз бунучу. 2 сан болуп атат да. 0ден баштайбыз. 0 i көбөйтүлгөн i кичинекей же барабар n'ден болуш керек. i плюс. Экинчиси for j барабар i'ден баштайбыз. i көбөйтүлгөн i плюс j көбөйтүлгөн j кичинекей же барабар n'ден j плюс. If эгерде эмне дейбиз? i көбөйтүлгөн i плюс j көбөйтүлгөн j деп туруп эле барабар болсо, n'ге болсо, анда i менен j'ди чыгарып кой, return 0 деп программаны ошол жерде бүтүрүп коебуз. Бизде бир эле жооп тапса болду да. Андан кийин, эгерде эч качан бул if'тин ичине кирбесе, эң аягында cout impossible деп чыгарып коебуз. Түшүнүрбү? Бул канчага чейин иштейт? 1028 экен. Кайсы сандын кубу 1028ге барабар? Так. 15-тин кубу жетип калат, 15-тин кубу. 10-дун кубу. 11, максимум 11-дин кубу болот. 10-дун кубу 1000 болот, туурабы? 1028 11-дин кубуна жетпейт. Анда биздин i'биз 11ге чейин келет, j'биз ошого жараша 10га чейин келиши мүмкүн. 11 көбөйтүлгөн 10, 110 жолу иштейт максимум. Так. Дружественное число дейт. Так. Ушундай сандар бар экен. Булардын бөлүүчүлөрү экинчи санга барабар болуш керек экен. Экинчи сандын бөлүүчүлөрүнүн суммасы биринчи санга барабар болуш керек экен да. Ошондой бизде n берилет 1ден n'ге чейин. N'ден өтпөгөн ошондой сандарды чыгарып койгула дейт. Түшүнүрбү? Бөлүүчүлөрүнүн суммасы, мисалы 220нын бөлүүчүлөрүнүн суммасын чыгара турган болсок, 2ге 4кө мында кошуп 110го кошкондо анын суммасы 284 чыгат экен. 284түкүн бөлүп чыкканда баары 220 чыгат экен. Аны кандай чыгарабыз? 1ден n'ге чейин болгонду деп тур. Анда for кылабыз. i барабар 1ден баштайбыз, мейли. i кичинекей же барабар n'ге чейин i плюс. If эмне бөлүүчүлөрүнүн суммасын таба турган бир function жазып коюшубуз керек. If дейбиз, function дейли. Function i'дын бөлүүчүсү. Так, биз function 220ны алышыбыз керек. 220нын бөлүүчүсү канча болуп калат? Суммасы 284 дейт. Анан кайра буну алганда эмне чыгып калыш керек? I чыгып калыш керек.
20. Ошондо дагы bir function жазабыз. İçine I барабар айга болсо, анда cout эмнени чыгарып коебуз? I'ды, анан кийин function I'ды чыгарып коебуз. Function I. Так, бизге function берет, 220-ны берет, ал 284 деп кайтарат. Туурабы? 284 кайра functionга жиберсек, анда эмне кылат? 220 деп кайтарат. Biz 220'ны бердик, биякта кайра 220 барабар болуп калыш керек да айгачы. Ошондо болсо чыгарып коебуз. Эми function деген кантип иштейт? Function деген жөн эле бир сан келет, анын бөлүүчүлөрүнүн суммасын коебуз да. Мисалы, function бизге эмне кайтарат? Integer кайтарат, а? Function n болсун. Summa деген алайлы, башында 0ге барар болот. For i барабар 1ден i кайсы жерге чейин? Кичинекей же барабар кичинекей же барабар n бөлүнгөн 2 ге чейин. Туурабы? Эмне үчүн? Уже жарымынан кийин эч кайсы санга бөлүнбөйт да. i плюс плюс square rootка деле бөлүп койсок болот. Эме кылыш керек. If дейбиз, эмне? n mod i барабар 0 болсо, анда summa плюс барабар i. Эмнени кайтарып коебуз? Return summаны кайтарып коебуз. 1ден n бөлү 2ге чейин бөлүүчүлөрүнүн суммасы. Түшүндүрбү? Бул баягы санды 2 жолу кайтарганда кайра өзү келип чыгыш керек да. Goldbaha дейт. Буда эмне дейт? Любой четный сандар, четный деген жуп сандарды 2 прайм сандын суммасы менен тапсак болот дейт. Түшүнөрбү? Ошондо бизге бир сан берилет. Эмнесин чыгарып коюш керек экен? Ошол сан кайсы прайм сандардын суммасы менен келет деп чыгарып коюш керек. Мисалы, 4 десе 2 менен 2, 6 десе 3 менен 3. А бирок кайсы болбойт? Бир эле 2 деген болбой калат да. 2ден башка бар жок. Мисалы, 4, 6, 8, 8ди кандай кылып койсок болот? 3 плюс 5 деп койсок болот. Туурабы? 10ду кандай кылсак болот? 3 плюс 7 деп койсок болот. Туурабы? 11ди так. 11 болбойт, 12-ни. 11 так болгон үчүн 12 7 5. Мисалы 20 болсо канча болушу мүмкүн? 3 17. 5 15 болбой калат. Ошол сыяктуу. Эми карасак, эмне болуп атат? 4-түк эле 1 менен 2 менен 2 болуп атат. Бизде прайм сандарда эмне? Бирөө эле жуп калгандар так бүт барчы. Туурабы? Ошондо биз 4 үчүн эле 2 менен 2 болот, башка сандар бүт. Эгерде бир жагын 2 кылсак, экинчи жагы эмне болуп калат? Тактан, жуптан жупту кемдисек кайра жуп болуп калат. Мисалы 20 болсо, бир жагын 2 кылсаң, экинчи жагы ар дайым 2ге бөлүнө турган сан болуп тура берет да, 18. Прайм сан эмес алчы. Туурабы? Демек биз 3 5 7 дегендерди эле карап коебуз. Эң башында if 4-кө барабар болсо, анда 2 2-ни чыгарып кой, болбосо дейсиңер. Эмне кылабыз? Болбосо так, prime деген бир функция жазабыз. Так, for i барабар 3төн баштайбыз. I канчага чейин? Качан тапканга чейин. Бул тура берсин. Мында алып койлу, ортодо боштук. I барабар i плюс 2. 2ден кошобуз. 3 5 7. Туурабы? If дейбиз. Prime деген бир function жазайлы. I барабар true болсун.
эгерде prime болсо true деген кайтарсын. Жана эмне? Prime n'ден i'ды кемитип койгондо. I барабар true болсо, демек бул кандай болуп калат? Ошол I менен n минус i'дын суммасынан келип чыгат деген билдирет. Алсанчы. Туурабы? Cout I n минус i'ды чыгарып коебуз. Return 0. Ошол санды чыгарып туруп бүтүрүп коебуз. n prime деген function кандай жазабыз? Prime деген жөнөкөй сан. Жөнөкөй санбы же андай эмес билиш үчүн эмне деп коебуз? Бул. Бизде true же false деп кайтарат да. Эгер бул деп коелу. Эгерде биздики prime болсо, анда true деп кайтарыш керек. Prime эмес болсо, анда false деп кайтарыш керек. Б integer n. Так, if n барабар 1 болсо, анда return false. Bir prime эмес да. Правы? А биз баягы немеде 1 эч качан берилбейт, бирок жазып кое берели. Так, for i барабар канчадан? 2ден баштап бөлөбүз. I көбөйтүлгөн i кичинекей же барабар n'ге чейин. I плюс плюс. If n mod i барабар 0 болсо, анда бир санга бөлүнүп калган болот да, туурабы? Анда эмнени кайтарабыз? Return false. Бул сан prime эмес. Эч качан бөлүнбөсө, анда true деп кайтарып коебуз. Бул функцияга кирет, любой бир сан келет. Мына жерге көңүл бургулайм, i көбөйтүлгөн i. Кичинекей же барабар n. Эмне үчүн i көбөйтүлгөн i? Мисалы 100 болсо, 10го чейин эле текшерип коет да, туурабы? 10 көбөйтүлгөн 10 100 болуп калат. 1000 болсо, бир 35ке чейин текшерип коет. Калганына бөлүнөбү, бөлүнбөйбү карабайт. Эмне үчүн? Себеби бир сан бөлүнсө, анын шериги болот да, мисалы 100ды 2ге бөлсөк, канча калат буягында? 50. 4ке бөлсөк 25. Туурабы? 5ке бөлсөк 20. Биз ушулардын square root'уна чейин эле. Анан 10го бөлгөндөн кийин бuyagы 10, кайра 20 болот, кайра 5 болот. Тескериси калат да, туурабы? Мыналардын бирөөсүнө эле карап коебуз, мына шериктеринчи. Шериктери кайсы жерге чейин келет? Square root'ка чейин эле жогуу чыгат да. Биз булардын эч кайсысына бөлүнбөсө, анда башка санга да бөлүнбөйт. Туурабы? Эгер бөлүнсө, анын шериги болот. Бөлүнгөн саны канча болот? Мисалы 25 1ге бөлүнбөйт, 2ге бөлүнбөйт, 3ке бөлүнбөйт, 4ке бөлүнбөйт, 5ке бөлүнөт. Анын шериги канча? 5. 5 көбөйтүлгөн 5. 50 мисалы. 50 эмес. 125 болсун. 5ке бөлүнөт, шериги канча болуп калат? 25 болуп калат, а? Ошондой. Ошондуктан i көбөйтүлгөн i деп койсоңор, программалар тез иштейт. Так. Кайсы жерге келип калдык? Ушул жерде белек. Ушул жерде эле, болду. Бир function жазабыз, текшерип коебуз. Демек, эмне экен? Бул жакта Goldbach'тын теоремасы 2 бүт такса жуп сандарды 2 сандын суммасы менен таап алсак болот экен, праймчы. А эгер так болсо кандай кылабыз? Эгерде сумма так боло турган болсо, эмне кылышыбыз керек? Так болсо канча сан, минимум канча сандын же болсо максимум канча сандын суммасы менен таап алсак болот? Праймдарды. Үчөн, эмне үчүн? Мисалы, бир так сан болсун, андан 2-ни кемитип койсоң, ал жок. Андан 3-ті кемитип койсоң, ал бир жуп сан болуп калат да, туурабы? А жуп санды эмне менен тапсак болот? Любой 2 прайм сан менен тапсак болот да, туурабы?
Ошондо 3-тү алып койсоңор, калганын 2 неме менен чыгарып койсоңор. Силерге ушундай суроо келип калса, 3-тү кемип туруп, мисалы 101 болсо, 3-тү кемитсеңер канча? 98 калат. Туурабы? 98'de калган 2 сан 2 прайм менен табып койсоңор. Prime санбы же андай эмеспи деп сурап атат. Буну бир мурунку суроодо чыгардык, а? Эгерде true деп келсе, анда prime деп чыгарып коебуз. Эгерде false деп кайтарган болсо, анда not prime деп чыгарып коебуз. Composite деп чыгарып коебуз. Not prime эмес экен, бул жакта composite деп турат. Composite деген эмне? Башка бир сандын көбөйтүндүлөр менен келип чыккан сан composite деп коет. Так, знать, какие минимальные числа. Так. Бизде эмне бар экен? 2 баягындай. Эмне деп коет эле? Мындай элемеде. Тиштүү. Так, түтүн болуп калды. Мындай болсун, а? Так, дагы бирөөсү бар. Экөө бая бири-бирине айланат. Мисалы, мына жерден болсун, а? Кандай болот? Бул жакка. Мындай, дагы мындай. Биягы мындай болуп кетет да, туурабы? Бул айланганда биягы дагы айланат. Канча жолу айланганда, мисалы, мынанын биринчи тиши деп коелу. Мында биринчи тиш деп коелу. Экөө биринчи тиштери келет. Бизге могу тиштеринин саны берилет да. Түшүнөрбү? Канча жолу айланганда экөө бири-бирине келип тийип калат дейт. Мисалы 2-3 дегенде эмне болот? 2-3 дегенде 6 жолу айланган экен. Кандай болот? Эң биринчи 1де турганда бул 1де турат. Качан кайра 1ге келип. Бул 2ге жылганда бул да 2ге жылат. Бул кайра 2 тиш болгон үчүн кайра биринчиге келет да 1 болот. Бул 3 болот. Туурабы? Бул 2 болгондо бул 1 болуп калат. Туурабы? Бул кайра 1 болгондо бул 2 болот. Бул 2 болгондо бул 3 болот. Анан экөөнүн тең 1, 1. Туурабы? 1, 2, 3, 4, 5, 6 жолу айланганда кайра 1-1ге келип калды да. Түшүнөрбү? 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 3, 1-2, 3 болуп кете берет. Мисалы 6-21 дегенде бул 42де келип калат экен да. 6, 6, 6, 6, 6, 21ге чейин кетет. 21, 21, 20. Түшүнөрбү? Буда кандай неме бар? Эгерде экөө тең, copprime деген GCD'si not 1ге барабар боло турган болсо, анда экөөнүн көбөйтүндүсүндө келип чыгат. Кайрач бар бири-бири менен түшүп чыгат. Анан эгерде экөө бири-бирине copprime эмес болсо, GCD'si 1 эмес болсо, анда экөөнүн LCM болуп калат. Экөөнүн LCM'inde кайра келип чыгат да. Буларчы ошол жерге келет. Мисалы 2-4 болсо кандай болот? Жок. 4-6 болсун. 1, 2, 3, 4. Кайра 1, 2, 3, 4. Кайра 1, 2, 3, 4 болот, а? Бул 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Анан кайра 1-1ге келишет, экөө теңчи. Ошондо канча 12 жолу болгондо, туурабы? Эмне болуп атат? Экөө кетет биякта. Анан бияк бетинде дагы кайра экөө келет. Ошондо бизде мына 4өө бар да. 4өө кайра биринчи жолу айланганда мунун экөө кетип калат. Анан кайра экөө кетип калып туруп 2 жолу айланганда келип калат.
Ошондо LCM таап коебуз. LCM эмнеге барабар эле? GCD деген. A көбөйтүлгөн B барабар greatest common divisor AB көбөйтүлгөн LCM AB. Ушундай формула бар да, туура. Анда биз LCM табышыбыз керек. LCM эмнеге барабар болуп калат? LCM барабар A көбөйтүлгөн B бөлүнгөн GCD AB барабар LCM AB. Bizde GCD деген function бар. Мындай ат чизги GCD AB. Эмне кылабыз? A-ны B-га көбөйтүрүп бөлүнгөн GCD AB деп коебуз. Sin AB Cout A көбөйтүлгөн B бөлүнгөн GCD AB деп коебуз. Болду. 6 менен 21-дин GCD'си канча чыгат? 2 чыгат. 2 чыкпайт. 3 чыгат, а? Туурабы? Демек 21 көбөйтүлгөн 6 бөлүнгөн 3. Канча болуп калат? 21 бөлүнгөн 3. Бул cancel болот, 2 калат. 2 көбөйтүлгөн 21 42 болуп калат. Түшүнөрбү? Акта ошон үчүн 42 деп чыгарыптыр. Андан кийинки суроо. Так. Не дейт? Бул жакта бир чоң сан берилет. Анын эмнеси? Узундугу 255 чейин болушу мүмкүн экен да, сандын узундугучу. А бизде integer же болсо long дегендер канча? 10-ун 18-ине чейин эле батат. Биздики 255. 18 орунду эле батат да, бизге 255 орунду керек экен. Анда эмне кылабыз? Жөн эле string менен окушубуз керек. Туурабы? Анан 3кө бөлүнөбү же бөлүнбөйбү деп чыгарып коюптур да. Эгер бөлүнсө yes, бөлүнбөсө no деп чыгарабыз. 3кө бөлүнө турган сандардын свойствосу кандай болот? Эгерде цифралардын суммасы 3кө бөлүнсө, анда 3кө бөлүнөт. Биз ошондо эмне кылабыз? String менен окуп алабыз. Ар бир цифралардын суммасын алып чыгабыз дагы if деп аягын текшерип коебуз. If ошол сумма 3кө бөлүнсө, анда cout yes, бөлүнбөсө no деп коебуз. Туурабы? Аны кантип алабыз суммасын? String деп койлу, э? Так, мындай бир жаңы файл ачайлы. String s sin s for i барабар 0-дөн i s мына барабар жок. Мындай s.length'ке чейин, s'тин аягына чейин. Length и плюс. Сумма плюс барабар эмне? S'тин айынчысы. Мисалы 125 болсо, анда биринчи, экинчи, үчүнчүсүн алабыз да, айынчысы минус 0 же болсо 48. Бул минус 0 деген эмне? Бизге ASCII код болот да. 0-чү 48. 49 болуп кете берет. Биринчи. А бул char деген 48 болуп калат. 48-ден 48-ди кемитип койсо 0 болуп калат. А бул 1 болгондо 49-дан 48-ди кемитип койсо 1 болуп калат. Түшүнөрбү? If summa mod 3 барабар 0 болсо cout yes, а болбосо no деп койсоңор. Else cout no деп чыгарып койсоңор болду. Integer summa барабар 0 болот башындачы. Суммага кошобуз, мында алып чыгарып койсоңор. 48 анда сабак аягына жетип калыптыр. Бияка киресиңер. Кирип өзүңөр иштеп чыккыла. Бул жака кирсеңер, арифметика и число алгоритм деп турат. Бул жакта эң биринчиси, мисалы 1, 2, 3, 4, 5, 6 группага бөлүп койгондо эң биринчиси жөнөкөйлөр. Анан кийин башкалар мында кетет.
Силер бияктан баштап чыгарып кете берсеңер жакшы болот. А биякта теориялар бар, окусаңар болот. Могулардан кайчага чейин, Qга чейин суроо бар экен. Ушуларды иштеп чыккыла. Суроо барбы? Суроо жок болсо жакшы калгыла. Стоп. Стоп ya. Yes. Şu kız karakol. Ne? Ha? Kim? Çıkıp ketişip hiç kim kalmaya kaldı?